Бишкек Ош трассасында унаа капталынан кулап күйүп кетти, жабыркагандар бар. Бул тууралуу Чүй областтык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кадрдан көрүнүп тургандай кырсыктын күбөлөрү Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын ичинен жүргүнчүлөрдү чыгарууга жардам беришкен. Унаанын ичинде 3 чоң адам жана 2 бала болгон. Милициянын маалыматына караганда кырсык кече күнү саат 14 чамасында трассанын 117-чакырымында катталган. Кырсыктын кесепетинен айдоочу менен жубайы жабыркап ооруканага жеткирилгени айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын кече 22-сентябрдагы жыйынында талапкерликтен баш тарткан Айтмамат Назаровго айып салуу жана топтолгон материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка маалымдады. Башкы прокуратурага маалымат жиберүү чечими кабыл алынды. Анткени Айтмамат Назаров талапкер болгон учурда кызматын тапшырган. Ошол учурда өзгөчө кайтаруудагы жерлерге кантип киргенин текшериш керек, деди Журабаева. Парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамында аттанган Айтмамат Назаров 21-сентябрда талапкерликтен баш тарткан. Улуттук энергия холдингти жетектеп келген Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдерине катышып сөз сүйлөп, анысы телеканалдар аркылуу таратылып, үгүт тартибин бузганы боюнча анын үстүнөн арыз түшкөн. БШКнын жумушчу тобу 20-сентябрь күнү арызды кароого киришкен. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Жээнбеков кыргыз тили мамлекеттик тили макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өткөнүн белгилеген. Ата-бабадан калган улуу мурасыбыз, улутубузду улут кылып келе жаткан куралыбыз бул мамлекеттик тилибиз. Ал өз ара түшүнүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тилине айланды. Албетте мүчүлүшүктөр да жок эмес. Санариптештирүү доорунда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат. Кыргыз тилин өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил катары жашоо практикасына кеңири жана терең киргизүү келечек максатыбыз, деген өлкө башчы. Ал кыргыз тилинин келечеги кең болушун жана өлкөдө аманчылык, тынччылык болушун каалап өткөн. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинин 88 жаңы учуру катталды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча эң көп учур Баткен менен Ошто аныкталды. Бишкекте 9, Ошто 1, Чүй областында 8, Ош областында 24, Талас областында 3, Нарын областында 1, Ысык Көл областында 5, Жалал Абад областында 8, Баткен областында 29 жаңы учур катталды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 45.630га жетти. Вирустан 1063 адам каза болду. Өкмөттүн маалыматына караганда сентябрдын аягында эл массалык түрдө вируска кабыла баштайт деген божомол бар. Мындан улам Бишкек мэриясы кайрадан бир нече стационарларда ачуу алдында турат. Учурда аларда орундар даярдалып, медикаменттер менен жеке коргонуу каражаттарынын запасы камдалды. Бийлик сентябрдын аягында вирус күч аларын айтып келет. Бирок ага карабастан учурда жарандар санитардык жана гигиеналык нормаларды сактабай жатканы белгиленүүдө. АКШда коронавирус инфекциясынан жабыркагандардын саны 200 миңден ашты. Мындай маалымат Джон Хопкинс университетинин сайтында кабарланды. Акыркы маалыматтарга караганда АКШда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 6,89 миллиондон ашты. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 200.724 адамды түздү. Америка Кошмо Штаттары оору жана өлүм көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Инфекциядан каза болгондордун саны боюнча Бразилия 137.000 өлүм менен экинчи орунда. Ал эми Индия 88,9 миң өлүм менен үчүнчү орунда. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Европа биримдигинин 24-25 сентябрга белгиленген саммити 1-2 октябрга жылдырылганын билдирди. Жыйындын жылдырылышына Мишелдин убактылуу карантинге алынганы себеп болду. Ал жакында эле коопсуздук кызматынын коронавирус жуктуруп алган өкүлү менен сүйлөшкөнү аныкталган. Европа кеңешинин өкүлү Барент Лейтс Твиттердеги баракчасына Шарль Мишель бир канча убакыт карантинде болушу керектигин жазды. Анын айтымында кеңештин башчысы тесттен улам-улам өтүп жатат. Дүйшөмбү күнү тапшырган акыркы анализи таза чыккан. Бирок Бельгиядагы эпидемиологиялык эрежелер боюнча ал карантинде болушу керек.
Айта кетсек, Европа биримдигинин кезектеги саммитинде Brexit боюнча сүйлөшүүлөрдөн тартып, климаттын өзгөрүшү, жер отолук деңизинин чыгыш бөлүгүндөгү суутек кендерин изилдөөгө байланыштуу Туркия менен Грециянын ортосундагы чыңалууга чейинки маселелерди кароо пландалган. Мындан тышкары саммиттин күн тартибинде Беларусь лидери Александр Лукашенкого каршы санкцияларды карап кабыл алуу маселеси да бар. Италиялыктар референдумда парламенттин төмөнкү жана жогорку палатасындагы депутаттардын санын кыскартуу демилгесин колдошту. Бирок эксперттер өлкөдө 2022 жылга чейин шайлоо өткөрүлбөй турганын айтышууда. 20-21 сентябрда Италияда өткөн референдумда респонденттердин 69,63% парламенттин эки палатасындагы эл өкүлдөрүнүн санын кыскартуу демилгесин жактырышкан. Ал эми 30,37% каршы болгон. Бул бюллетендердин 99% иштетилгенден кийин жарыяланган аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыгы. Ошентип эң жогорку деңгээлдеги мыйзам чыгаруучулардын саны 945тен 600гө чейин кыскарат. Италияда мыйзам чыгаруучулардын санын кыскартуу демилгесинин негизги колдоочулары 5 жылдыз кыймылы партиясы. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Оренбург аймагында ара жолдо калган кыргызстандыктарды мекенине өткөрүү боюнча казак-орус бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе жакын арада чечилерин маалымдады. Орусиянын бийлиги орус-казак чек арасына чейин бекер ташып барат. Андан ары кыргызстандыктар автобустар менен сүйлөшүп өздөрү төлөп Кыргызстанга жетиши керек. 4-күнү бул маселе чечилип калат деп жатам, деди Жекшенкулов. Жекшенкулов пандемия башталгандан бери Орусия менен Казакстан чек арасын бир гана жолу ачып берүүгө макул болгонун белгилеп, мигранттарды жолго чыкпоого чакырды. Ошондой эле Кыргызстанга алып кетем деген шылуундар көп болуп жатканын белгилеп, расмий маалыматка гана ишенүү керек экенин кошумчалады.